Эгемендүүлүк алганына быйыл туура 32 жыл. Эгемен мамлекетибизде 32 жыл ичинде кандай деген кыйынчылыктар, ошондой эле жетишкендиктер орун алган жок. Алсак Чакан Талаш шаарында эле Союз мезгилинде салынган асфальттар быйыл жаңыртылып, жергиликтүү жашоочуларга шарттар түзүлүүдө. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгын Талаш шаарынын эли да жогорку уюшкандыкта тоосуп алды. Эгемендүүлүк деген өзү эркиндиктин дарагы эр азаматтын каны менен сугарылат дейт. Кыргыздар айткан ушинтип. Бирок биздин мекенибизде тынчтык жолу менен эгемендүүлүккө жеттик. Бул биздин биринчи утушубуз. Бала чакабыз маңдайыбызда, эли журтубуз тынчтыкта акырындык менен эгемендүүлүккө жеттик. Эми ушул эгемендүүлүктүн баркын баасын билип, элибиз журтубуз ынтымакта, биримдикте, тынчтыкта акыл, ой калчап ушул жашоодо жалаң гана жакшылыктарды жасаса деп ойлойбуз да. Айтабыз биз дайыма келечек жаштардыкы деп. Бирок келечек билимдүү жаштардыкы. Мен көптөн көп үмүт этет элем. Ошол аталар илип кеткен камчыны жаштарыбыз колуна алып туруп, билимдүү, жакшы иштеп, жакшы ой тилекте эмгектене берсе, ишибиз оңолот. Баарыңарды майрамыңар менен куттуктайм. Мынакей азыр айылдарда асфальт курулуп атат. Эмгекчилердин немеси пособиясы көбөйүп атат, пенсиясы көбөйүп атат, жолдор салынып атат, мугалимдердин айлыктары көбөйүп атат дейт. Кудайга шүгүр, жакшы эле. Ушундай өзгөрүү болсо, алдыга жылабыз дагы буюрса. Учурдан пайдаланып, кыргыз элин ушундай эгемендүүлүк майрамы менен куттуктап кетем. Тынччылык болсун, бейкутчулук болсун заманыбызда, аман эсен бололу. Баардык кааларым тынччылык. Эгемендүүлүк күн 38 жыл болду. Ошондогу балдар 32-ге чыкты буюрса. Мына бүгүн азыркы артисттерибиз ойногондой Бакай келди, Манас келди, Семетей келди. Мына күн дагы башкача болуп турат. Мына бул элге келген бир жакшы кут. Замандын оңолуп баратышы, эл журттун аманчылыгы майрамга шайкеш келип атат. Эли журтубузга ынтымак болсун, биримдик болсун. Ушундай майрамда элдин көңүлү кандай куунак болсо, Кудай дел асманда көрүп турат. Ушуну Кудай кут кылсын. Эли журтубуз аман болсун. Майрамга улана берсин. Жаштарыбызга иман берсин. Улгайган адамдарыбызга карлык дөөлөт берсин. Баардык эл журтубуз аман болсун. Майрам куттуу болсун. Бүтүндөй кыргыз журтчулугун, кыргыз элин бүгүнкү эгемендүүлүк күнүбүз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эгемендүүлүк күнү бул далайлаган биздин ата-бабаларыбыздын канынан, өмүрүнөн, эмгегинен жаралган күн. Бул күндү биз аздектешибиз керек. Келечек жаш муундарды мамлекетти коргоого, аны чыңдоого, аны үчүн кызмат кылууга тарбиялай беришибиз керек. Кыргыз элим, баардыгыңыздарды бүгүнкү эгемендүүлүктүн, эркиндиктин күнү менен өзүмдүн атыман, өзүмдүн юбилейимдин атынан жана коллективим Талас агрардык экономикалык колледжинин атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Майрамдык салтанаттын расмий бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областында өкүлү Нурлан Дарданов жалпы жумурай журтту майрам менен куттуктап, элибизде эсенчилик болушун тилек кылды. Урматтуу агайын туугандар, кадырлуу калай калк, сиздерди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Мамлекетибиздин көз карамсыздыгын, элибиздин ынтымагын, жерибиздин бүтүндүгүн көзүбүздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин ыйык парзыбыз болуп саналат. Элибиз эзелтен эле өзүнүн ак пейилдүүлүгү, даанышмандыгы, калыстыгы жана ажалга тике караган баатырдыгы менен башка улуттардан өзгөчөлөнүп келген. Улутубуздун тарыхына, маданиятына, салт санасына урмат көрсөтүү, ата-бабалардын жолун жолдоп, алардын элесине таазим этүү ар бирибиздин парзыбыз. Азыркы милдетибиз мамлекеттин бүтүндүгүн сактоо, коопсуздугун бекемдөө, эл биримдигин чыңдоо, экономиканы алга сүрөп, демократиялык коомду өнүктүрүү. Биз эгемендикти көздүн карегиндей сактап, гүлдөгөн мамлекетти кийинки муундарга өткөрүп берүүнү негизги максатыбыз катары белгилейбиз. Келечекте күчтүү Кыргызстанды куруу үчүн бизге тынчтык, ынтымак жана талыкпаган эмгек керек.
ак ниетибиз, адал эмгегибиз менен Кыргызстандын жаркын келечегин курууга ар бириңиздерди салым кошууга чакырып кетмекчимин. Урматтуу агайын туугандар, кадырлуу калай калк, сөзүмдүн аягында жалпыңыздарды дагы бир жолу Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ушул кубанычтуу күнү ар бириңиздерге үй бүлөлүк бакыт, чын ден соолук, узун өмүр, бейпил турмуш каалаймын. Элибизде тынчтык болуп, өлкөбүз өнүгүп өсө берсин. Майрамдык иш-чарага чыккан каржы министринин орун басары Эрнис Калдыбаев эгемендүүлүктүн 32 жылдыгын талас эли менен бирге тосуп жаткандыгын сыймыктанып, элибизди бүгүнкү майрам менен куттуктады. Урматтуу туугандар, бүгүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн касиеттүү талас жеринде белгилеп жатабыз. Бул мен үчүн да чоң кубаныч. Себеби чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган, эз жүрөк манас атабыз эң алгач эркиндиктин туусун көтөрүп, Кыргыз элин бир түндүктүн алдына бириктирип журт кылган. Эгемендүү өлкөбүздүн өнүшүнө эз жүрөк талас элинин салымы өтө чоң. Киреше булактарын Талас обласу боюнча акыркы жылдары 2 эсе өстү. Адилеттүүлүк, акыйкаттык үчүн каруусун казык кылып, элибиздин эртеңки жыргал турмушу бакубат жашоосу үчүн жасаган эрдиңиздер, ак ниет эмгегиңиздерге тарых эртели кеч өз баасын берип жатат. Урматтуу Талас областынын туугандар, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эгемендүүлүк күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизди тынчтык, береке, ынтымак, ырыскы уялап, өлкөбүз өнүгүп өссүн. Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы, ошондой эле залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгын белгилеп жаткан элди бул майрам менен куттуктаган шаар мэри Эрмат Жумаев ар бир үйдө тынчтык, бейкутчулук болсун деген тилегин билдирди. Кыргыз элибиздин, Кыргыз мамлекетибиздин 32 жылдык эгемендүүлүк маареке менен Талас шаарынын мэриясынын атынан жана жеке өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым мамлекетибиздин желеги желбиреп, өлкөбүздө тынчтык орносун, мамлекетибиз өнүгүү жолунда болсун. Ата-бабабыз көздүн карегиндей сактап келген эгемендүүлүктү кийинки муундарга биз дагы татыктуу, күчтүү өлкө катары өткөзүп берели. Анын үстүндө бардыгыбыз жапа тырмак аракет кылышыбыз зарыл. Ошондуктан бардыгыңыздар чакырам. Мамлекетибиздин, анын ичинде шаарыбыздын өнүгүшү ар бир адамга көз каранды. Ошондуктан барыңарды чакырам. Ар бирибиз салым кошолу, мамлекетибизде ар дайым тынчтык, молчулук, бакубат жашоо болсун. Чын жүрөктөн эгемендүүлүк күнү майрамы менен куттуктайм. Иш-чаранын расмий бөлүгүнөн соң Талас областынын социалдык экономикалык өнүгүшүнө зор салым кошкон бир катар мамлекеттик кызматкерлер өкүлчүлүктүн ардак грамотасы менен сыйланышты. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк жылынын алкагында Талас облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын ардак грамотасы менен төмөндөгүлөр сыйлансын. Талас районунун Калба айыл өкмөтүнүн башчысы Төлөева Замира Жеңишевна. Жалпы элибизди эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөгүмөн куттуктап кетем. Эли журтта тынччылык болсун, ушул иштеп аткан ишибизде ийгилик болсун. Бул сыйлыкты мен чындыгында күткөн эмесмин. Баягы күтүлбөгөн сыйлык, бул өтө аябай мындай жакшы деп коет. Ансагандай мен үчүн бул өтө неме болду. Себеп дегенде, мына ушул 2 жылдан бери Калба айыл өкмөтү, Мыкты айыл өкмөтү алып келатабыз. Ал жерде бир эле мен эмес, жалпы жумурай журттун, ошондой эле аппарат кызматкерлеринин мээнети, мына ошол мээнет менен биз ушундай ийгиликке жетип аттык. Анан ушул иштин ийгилигинин натыйжасында бул адамды да баалап коюш бул өтө чоң сыймык. Себеп дегенде бизге андан ары да иштөөгө да ушунчалык бир шыктандырууну баягы жөрөлгөсүн берет да. Ансагандай бүгүнкү белек мен үчүн аябай сыйлык, мен үчүн абдан кубанычтуу болду. Мен бардык ушул кызматкерлерге деги эле койчу, мамлекет үчүн иштеп аткан бардык жарандарга айтат элем, ушундай сыйлык менен сыйланып жүрсүн дайыма.
бүгүнкү эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы менен баардык кыргыз элимди куттуктайм. Анын ичинен Талас областында жашоочулардын, коноктордун баардыгын куттуктайм. Мамлекеттик кызматта иштегениме, мына буюрса Талас райондук мамлекеттик администрациясына иштегениме 5-жылдын жүзү болуп атат. Ушундай ишимдеги ийгиликтерди баалап, бүгүн сыйлык берип, бизге стимул берип аткан Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө ыраазычылыгымды билдирем. Бул биз үчүн сыйлык эмес, сыймык. Эгемендүүлүк майрамынын 32 жылдыгына арналган маданий иш-чарада Капар Медетбеков аттындагы облустук музыкалык драма театрынын актерлору Манастын уулу Семетейдин Таласка келишин сахналаштырып чалдырышты. О, кагылайым галымчы, кантем сени шордогон, мен билгенден силерге мындай мүшкүл болбогон. Каруу кетти, арка жок, төө кайтарып жүрөмүн, чобойного чалып. Карс-карс күлөткан көш, мүдүрүлүп жыгылсам. Сен өлгөнчө айкөлөм, мен өлсөмчү мурунтан. Күндө жүзмө ал келемен, күмбөзүмдү сагаалап. Тем-теңдетпей каркатта, теңизим Манас, алажат. Алажат, Манас, алажат. О, жараткан, калыкты кайтарган, кароол дөбөдөн карегиме дүрбү салсам, кабылан өзгөрүнөт. Калдайып турган баатырга кара көзүм бөлүнөт. Ой, бул айкөл Манас өзүгө, о дүйнө кеткен сырттанымдын жүзүгө, зарыгып күткөн баатыр Семетейим келет атпайым. Кордук тарткан кыргызымдын сырттанын элге бергенбейм. Ооба, ооба, айкөлдүн уулу Семетей экен. Семетей болбой ким экен? О, калайык сүйүнчү, Семетей келди. Журттун тилегин берди. Сайгашка бүлүктү кандагыла, баатырды тосууга чамдагыла. Сүйүнчү! Semeteyin geldi. Oğuzunamay aylanayın şuutum. Süyünçüne başım tarttu, süyünçüne atım tarttu. Kana, kayda. Yindur! Süyünçü! Süyünçü! Semeteyin geldi! Semeteyin geldi! İylap, kara buğusu çıkıp göksöz kalmaz. Dost bağlar. Çöktün başın sıdırgan, cildi baykuş kayda var.
Ата жүзін көрбөгөн мендей байкуш кайда бар? Ayrılıp tuğan elinden, ayrılıp tuğan jerinden, kavurga sögüm sögülüp kayrılıp keldim emimen. Ünüm dukkun atake, muğum dukkun atake, gölüngü atpay taşıgan, buğum dukkun atake. Ay kölüm ata, ay kölüm ata atakem. O balam, götörgün öydü başыңды, harçığın gözden yaşыңды. Ayağlam ilap tapkan жоқ, arıstanım manas asıldı. Ay kölge kurgan gümbözgö, ökürüp düşse bir adam, ölgönüm kayra tirilip, gelgendey olup kuana. Kayrak kıl, gelçi olap, kucaklaşıp görüşölü. Ava, balam, Semetey, Semetey degen özüңdөн, seketin getip kalayın, Semetey degen gözüңdön. O kalayık, öde kılar öbögüm geldi, ölörümde jölögüm geldi, karagılatçı. Ata, esakıldı jeyiniz, kayrılıp geldim kalkıma, emi jaşты tıyınız. O Semetey, kağlam senden can boğurum, alıstan görüp karağının bol silet sen dep bolжодum. Attan sonun iş boldu, at kölük aman gelgenin. Semetey, mınakey, senin el jerin. Kanday turasыз, ава? Maga emne maga. Kanday ekeningdi bilgin gelse, tetigi turgan eldi kara. Eliniz kıynalgan üçün barıp kelbedim mi sağa? Kölümdün elesi, tolkuğan gölde elinde, götörüp ötkön demesi, esensin. Бар болгула кыргыз элим, 90 жаштан ашсам да бийик менин демим. Айкөлүмдүн уулу кайрылып келди, арманым жок эми менин. Батырды манас кылган, улуу журтто канат кылган, жетпегенди жеткизип, жергелүү журтто талап кылган, санжыр калуу канекей, амансың ба? Аке, энеке, амансыңарбы? Ала тоо жерибиз, амансыңарбы? Улуу кыргыз элибиз. Айкөлдүн аманатын аткардык, кайрылып келдик эми биз. Уулуңуз Семетейди алып келдим. 12 жыл аманатка барып келдим. Айкөлүмдүн улуу жолун уласын деп, ак жолуна кан манастын салып келдим. Эми Семетей баатыр сиздин колуңузда. Салып кетиңиз, улуу кыргыз жолуңузга. Айланайым бакайым, ар убакта манаста акыл сурач эмес беле, атайын. О, байче чыйырды, Айкөлдөн калган аманатты көрүп, менин жашым тыйылды. Кагылайын Семетей, Айкөлдөн калган жолдула, баладан калган ойдула, эзилип турат жүрөгүм, эт жүрөгүм болкулдан. Манастан калган алтын так, элиңдин болсун алтын бак. Сүрүшүп душман беттесе, сүрдөбөй элдин жолун тап.
О дүйнө кеткен Айкөлдүн тактысы болот сагабат. Жарайт ата. Эмне дээримди өзүм да билбей турамын. Элим үчүн кара башымды тартуу кыламын. Кана Семетей балам. Атаңдан калган тактыга өзүң олтур. Алтынарды сактаймын, эне сүтүн актаймын. Алатоо кыргыз элимди ааламга салып даңктаймын. Айкырып келсе душманың калкалап башты жатпаймын. Касиеттүү жеримди карегимдей сактаймын. Ардактайм бабам өзүңдү, аздектеп бугам сөзүңдү. Алатоо кыргыз журт үчүн аябайм жаным өзүңдү. Калканы болом элимдин, найзасы болом жеримдин. Аткарбасам антымды, жараткан жалгыз өзүрсүн. Бабалардын сөз урсун. Улуу кыргыз жолурсун да, кедейлердин шорурсун. Ак милтенин чогурсунда атылган мылтык окурсун. Кастарлап бийик албасам айтылган сөздүн оюрсун. Манас! 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 Айкөлүм курган эркиңдек, кайра журтка келгендей. Кабылам Манас баатырды тирилтип кайра бергендей. О журтум, кабылам Манас элесе карегиңе тартылсын. Ак кызматы Манастын ааламга чейин айтылсын. Манас болсун ураанын, Манас болсун турагын. О жалгыз жараткан, өзүңө алакан жайып жалбарамын. Элиме бейпил жашоо тартуулбагын. О мен Майрамдык иш-чараны көрүү үчүн келген шаар жашоочулары жана коноктору элибизде эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы менен куттукташты. Кыргыз элиме биринчиден кааларым жерибизде тынчтык болсун, ынтымак болсун, элибиздин экономикасы көтөрүлсүн, ушундай майрамдардын далайын өткөзсүн. Мына бүгүнкү элдин маанайы кандай болсо, элибизде ошондой болсун. Биздеги жаштарыбыз билимдүү болсун, элибизде тынччылык болсун. Бардык жакшылыктарды бүгүн өзүмдүн атыман жана өзүмдүн иштеген коллективимдин атынан бардык Кыргызстандын жашоочуларына ийгилик, бакыт таалай каалайм. Бүгүн тарыхта бир өзгөчө күн болуп атат. Себеп дегенде көз карандысыздыктын 32 жылдыгын белгилеп жатабыз. Жалпы эле кыргыз элибизди ушу бүгүнкү өзгөчө майрам менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Мамлекетибизде өнүгүү боло берсин, тынчтык болсун, ачык асман болсун. Сөз кадырын биле албайт, өзүнөн акыл чыкпаган. Кеп маанисин биле албайт, башына акыл жукпаган деп жеңи жок акын атаңар айтканы бар.
Ооба, жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө. Өйдө карап түкүрсөң, кайтып түшөр жүзүңө. Кыргыз элинин абалкы да, азыркы да чындыгы ушул. Көздүн карегендей ыйык биримдик элибиздин жеңиштери. Азыркы убакта адамдар материалдык байлыкка өтө берилип кетип, жан дүйнө ароолугу күндөлүк турмуштун апагейи болуп бааланууда. Көр мансап үчүн эненин намысын, атанын кадырын кетирбегиле, урпактарым. Намысыңар дасторкондой таза жана ыйык болсун. Ар дайым ниетиңерде ыйман уялап, мээримдүүлүк жылоолосун. Народ Кыргызстана, поздравляю вас с национальным праздником День независимости. Всем кыргызстанцам желаю чим ден сулук болсун, зор ийгилик болсун, асман ачык болсун, талай болсун, балдарыбыз бактылуу болсун, сый-сыпат болсун, канча бут келсин, ошончо кут келсин. Государству я желаю процветания. Я верю, с Божьей помощью Кыргызстан станет в один ряд с процветающими странами. Иш-чара маданият бөлүмүнүн өнөрпоздордун концерттик программасы менен коштолду. Бегай Массымбаева, Калмурат Мейманбеков, Элхан Арстанбеков, Зина Ахматова, Талаш шаары.